Çalap kanal деген olmaz mı? Mına köz. Mına köz çalgan. Каникул учурунда шым кийип келген биз чынында эле мына мээринде бар эле кийип келип эмне акыштан кийип келип алдыңар түнкү көпөлөктөр деп мына агай менен көрүшкөнүм үчүн да биз учурашып койдук мына көз мен жөн эле келдим мушаша акыбыз бар да учурашып койсок алдыда чакырып алып бул жерине жалап канабы дейт ушул туурабы мектепте учураша алган мектептин директору ушинтип айтабы ооба жалап канабы деген болмок мына көз мына көз жалган Аты айтпадыңыз ба? Мен жалап канал деген. Эч вакытта жалап канал деп жалган. Мына орозо эме болду. Жалган, жала. Бары жалган. Жалап кана деген Кудай алдына ооз ачылып келсин, орозо кабыл болбой калсын айтса. Жалап кана деген. Ыйлап эч кимге көрсөтпөй ыйладым, эч ким жок эле. Ошо түнкү көпөлөк дегенде да ыйлаган мен эч кимге көрсөтпөдүм. Жаштардын укугу кордолбосун эч качанчы. Мисалы биздин намысыбызга тиет, сен мал тупой иштей албайсың дейт. Мугалимдерге ишке кирдимби? Бул жерге чыдабады дебесин деп элем да, намысыман иштейм. Чара көрүлбөсө биз жалпыбыз иштебейбиз бу жерде. Балдар же олимпиадага катышпаса, балдар же бир кружокторго катышпаса, бул жер түрмөкана болуп калган да, закрытый помещение болуп калган. Ата-энелерди да уюштурган эме, конечно, уюштурат да булар. Талап кылганда, мына талап кылбай, бая туура түшүнгөндөр унчукпайт. Талап кылып өзү ишин билбегендер айта берет. Эми аларга кошуп жөн коюп койсоң, да болбойт, иш болбой калат. Негизи азыр чын коркуп атабыз сүйлөштөн. А бул жерде сүйлөй албай аткан мугалимдердин көпчүлүгү коркуп атабыз. Себеби биз айлык алышыбыз керек. Айлыгыбыз кыркып. Саламатсыздар, урматтуу Адылак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош шаарындагы номер 11 Телешков атындагы мектеп интернатына келдик. Бул жакта мугалимдер 2 күндөн бери жумуш таштап, директорго нааразычылык пикирлин биргизип жатышат. Жана ошондой эле ата-энелер дагы балдарынын туура эмес тарбияланып, туура эмес билим берилип жаткандыгын айтып, атайын биздин чыгармачылык топту чакырышты. Анда эмесе элдин көйгөйүн биз буга чейинки программаларда да түз алып берип, бардык учурларда түз алып берип жатабыз. Жана ошондой эле азыр чек арада Баткен аймагында дагы биздин съемочный группа иштеп жатат. Соңку маалыматтар Адылак жолу YouTube каналынан чыгып жатат. Азыр биз Ош шаарындагы Телешков атындагы мектеп интернатына келдик. Мына биз азыр мектептин сыртындагы имараттабыз. Бул жакта ата-энелер жана ошондой эле бул жакта ата-энелер сиздер Бул жакта ошол мектептин мугалимдери турат, жана ошондой эле мектептин директору дагы бул жакта бар экен. 2 күндөн бери жумуш таштап, анан ата-энелердин нааразычылыгы эмнеден чыкты, айтып койсоңуз. Мен Азимова Айнурамын. Менин 2 балам ушул жерде окуйт. Ушул мектептин директоруна ушунчалык нааразыбыз ата-энелерчи. Мен ушу өзүм атынан дагы айтам, ата-энелердин атынан дагы айтам. Мектепти бир жолу монополия кылып ээлеп алган. Калаган мезгилинде балаң алып кет, унт, ант, уруш жаңжал күнүгө. А бир причинаны айтып койсоң эле, бар балаң алып кет, башка мектепке окут дейт. Директордон ушул мектептин мен эмес башка жактардан деле сурап көрсүн, билим деңгээли өтө төмөн. Физкультура сабагынан шашка ойнойт 21-кылымда, музыкадан деген нотаны билишпейт, информатикадан интернет деген жок 21-кылымда. Кабинеттерге кирип сабак өтпөйт экен. Мен балдарыма ушундай угуп атам. Нерсе десең балдарга кысым көрсөтүшөт, башка мектепке апарып окут дейт. Мен жададым, мисалы үчүн, бир эле мен эмес, бүт ата-энелер тургандар айтып тастап берсет. Биздин чыгармачылык топтун келишин билгенсиздерби? Билгенсиздер, билип бардыгыңыздар турасыздар. Бул жакта канча жылдан бери иштеген мугалимдер бар? Мугалимдерден ким сүйлөйт? Мектептин директору да бул жакта турбайбы? Кандай сиз жакшысызбы? Мектептин директорун көргөндө мугалимдер сүйлөй калдыбы? Неге сізден ушунчалык коркушабы? Жок, мугалимдер эмнеге коркот эме? Сүйлөтпөйт. Коркобуз деп атпайбы мына жакта? Коркосуздарбы? Жок, сүйлөй эле, коркпой эле коюңуздар мектептин директорунан. Эми болгон нерсени болгондо айта бериңиздер. Мисалы азыр биздин чыгармачылык топту атайын ата-энелер жана ошондой эле ушунча
мектептин мугалимдери атайын топтолуп сыртта күтүп турушуптур мени. Бирок эмнегедир директор келгенден кийин бардыгы сүйлөөдөн мындай баш тарткансып, унчукпай эле мени сүйлөсүн деп атат да. Мен коллективим коркпойт, сүйлөй беришет. Мен талап кылам да. Ошо талап кылсам анан кийин ошону эметип атса керек. Жалпысынан айтып койсоңуз, сиз аты фамилияңыз кийин, мектептин канча жылдан бери башкарасыз? Мен 19 жыл болду башкарган. Маткеева Гүлсүм. 19 жылдан бери ушул интернатты бутунан тургуздум. Элдин баардыгы билет. Ата-энелер дагы баардыгы билет. Анан кийин мен бул жерде бүт неме кылам. Тиги талап кылам. Мен балдардын билими, тартиби, ушул анын мектептин тазалыгы деп ошого талап кылам. Негизи бул жакта канча бала билим алат? Кандай тартипте билим алып жатат? 580 бала билим алат. 580. Бирок билимдери жакшы. Жакшы. Билимдери жакшы. Сизди ушул 2 күндөн бери мугалимдер жумуш таштап, нааразы пикирин билдирип атыптыр го. Эмне себептен? Мен билгеним жок, азыр эме кылдым мен. Биз эми ошол жаштарга местасын берсин дейбиз да. Жаштар иштесин дейбиз ошол эле. Биздин эмес ошол. Мына мугалимдер неге сүйлөй албайсыңар? Билбейм, сүйлөңүздөр, айтып деңиздер. Атайын мына телевидение чакырдыңыздар, айтыңыздар. Не болду? Сиз айтып койсоңуз, бул жакта эмне себептен бизди чакырып алып кайрадан сүйлөбөй калдыңыздар? Мен өзүмүн спесим боюнча айтайын. Мен дене тарбия мугалимимин. 1 жылдан бери иштейм ушул жерде. Мен келгенден бери бир жолу залга кирдик. Залды берилбейт бул жерде. Зал бар, жакшынакай залыбыз бар. Бирок окуучулар залды көргөн эмес. Бизге текшерүү келгенде гана бир жол сабак өттүм, анда да 2 саат. Текшерүү келгенде, өзү ош шаардан текшерүү келди, ошондо гана 2 саат сабак өттүк. Балдар столдо отурат. Анан эжекенин талап кылганы, сен балдарды чыгара албайсың, сен иштей албайсың дейт. Сен стимулун кыркам дейт. Не себептен? Биз залды бербесе, башка класста отуруп, столдо отурган адам, бала, спорт жактан чыга алабы? Бизде дене тарбия деген сабак, өзү ден соолук деген сабак, ден соолукту чыңдоо деген сабак. Биздин ден соолугун, балдардын ден соолугун чыңдабай эле, кайтып ден соолугун начарлатабыз. Класста отурабыз, чаң. Суббота күнү да бизге мажбурлуу иш коюлган. Суббота күнү келбей калсак, биз түшүнүк кат менен директорго киришибиз керек. Сөзсүз түшүнүк катыбызды алат. Андан кийин бизди айлыгын кыргам суббота күнү. Суббота күнкө мен билишим боюнча айлык төлөнбөйт. Бул жакта азыр бардык мугалимдер нааразы болуп атышабы же азыр неге сүйлөй атышат мени чакырып алып? Микрофон такасаңыз баары сүйлөйт. Азыр биз бири-бирден биле алып туруш мүмкүн. Баарын айтсаңыз азыр өзүнүн оюн айтышат азыр. Бардыгы нааразы болуп мындай сүйлөшүп аткансыздарбы? Нааразы беле пикир? Нааразычылык бар негизи. Бардыгы эле айтып атышкан, Ооба, нааразычылык бар. Сиз айтсаңыз эже, кандай нааразычылык бар? Ошол коллектив жалпы эле нааразы болуп чыкканбыз. Себеби ошол биз укугубузду тебелебей, кеңири убагында келип, ишке убагында кетейли деген талапты коюп атышат да. Рахмат. Сиз кандай талапты менен чыгып атасыз? Эмне сабак бересиз? Мен баштагыч класста тарбиячы болуп иштейм. Негизи азыр чын коркуп атам сүйлөштөн. Неге коркуп атасыз? Канча болду иштегениңизге? 2 жыл. Коркпоңуз, бирок мугалимдерге тилектешсиз, Мына бул жакта мугалимдер бар. Сиздер кандай талап менен? Мен бул нерсе случайно азыр кошулуп калдым. Мен мисалы иштегениме 5 жыл болду. Каттыгыраак мугалиммин да, мага көп нерсени мындай жаштар айта беришпейт да. Мен бардыгын мындай бетке айтып таштайм да. Сиздерчи? Мен иштегениме 1 жыл болду. Эмежекенин талабы күчтүү. Бирок ошо жаштарга кичине ошо катуу тийген ошо жаштар көтөрүлөт. Сиздерчи же? Эжеке? Сүйлөбөйсүздөр, кандай талап коюдасыздар? Талабыбыз ошол жаштар ошо укугубузду коргоп, укуктарын коргоп талап коюп атышат. Не болуп атат бул жакта? Бул жерде өзү бүгүнкү чогулуштун башталганы, кечээ биз ооз ачар кылганбыз коллектив. Силер ооз ачарга эмнеге барасыңар, ол жерде эмнени сүйлөшөсүңөр деген сөз болду. Артыбыздан түшөт жаштардын ошо. Анан биз эми ооз ачабызды мектептин ичинде башкарат, мектептин сыртында башкарбайт да. Биз эми чогулуш кылабыз, өзүбүздүн эми бирөө тагам ооз ачырып атат деп жол сурап кетишибиз керек, туурабы? Милдет эмеспиз да. Анан мектептин ичине талапты койсун. Эче неге ашка бардыңар деген тема ошол. Ооз ачарга же башка жака уруксат сурабайбыз, бирок постоянно барганда кайсыл жерде отурдуңар, ал жерде эмне сөздөр болду деп артыбыздан түшөт. Бул жерде сүйлөй албай аткан мугалимдердин көпчүлүгү коркуп атат. Себеби биз айлык алышыбыз керек. Бүгүндө айлыгыбыз кыркып коет. Биз бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби
бүгүн баштадыкпы, аягына чыгышыбыз керек. Болсо эртең биз ичкimiz иштей албайбыз. Дарбазадан киргенде коркобуз. Мен мисалы түндөсү ошо кече болгон ашка барган эмесмин. Бирок ал жерге мени чакырышканда ооз ачар эле болот деп чакырышкан. Буга чейин дагы аштарда отуруп келгенбиз да. Анан эмне себептен бул жерде бирөө мага звонок кылып, директор кетсин деп уюштуруп атабыз деген маалымат мага түштү деп бардыгын списоктоп жазып алыптыр. Организатор уюштурду, музыкант уюштурду деп. Ал кандай кайсыл жактан чыккан сөз экенин эч кимибиз билбейбиз. Буга чейин мындай сөздөр болгон эмес. Ошол сөздү уккандан кийин анан биз көтөрүлдүк да. Себеби ар бирибиз өзүбүздүн укугубузду коргошубуз керек. Сен айттың, айтыпсың. Сен ошол айттыңбы? Жазып бер деди эжеке. А мен барбадым десем, анда барбадым деп жазып бер деди. А буга чейин дагы эгер 5 мүнөт кечигип калсак дагы эжекеден шартыбызды ушунчалык суранып, коркуп атып түшүнүк кат жазып берет. Эгер түшүнүк кат жазбасаңар, акт менен айдаймын. Эмеңерге баягы эмгек книжкаңарды булгаймын. Ошол баары коркуткан, баары сүйлөй албай турушат. Сүйлөй албай качып атышат, Неме кылса, аны басынтып койгон. Ошодон ушуна 20 жыл өтүп коруп келишет, эч ким чыгып чыга албайт. Эртең эмне кылышы мүмкүн эми? Будан бияка биз до конца турабыз. Биз до конца турабыз. Бизде чогулуш. Жөнүнө чогулушкан бул өре. Балдар кароосуз калат үстүдө. Биз алар бирдеке болсо биз жооп беребиз сабак учурунда. Аны ойлобойт. Чогулуш кылат. Жумасына 5-6 жолу сөзсүз чогулуш болот бизде. Күнүнө 2ден чогулуш. Күнүнө 2ден сөзсүз. Ванна учурлар да айтат, неге эле чогулушка кете бересиздер? Эмне болуп атат? Эмне сүйлөшөсүздөр дейт. Силер сабак өтпөйсүздөр дейт. Атеңдер сабак өтпөй. Жаштардын укугу кордолбосун эч качанчы. Биз мисалы иштейбиз, бардыгыбыздан мындай шыгыбыз бар да, мисалы иштейбиз деп неме кылабыз. Мен деле мисалы бир буйрук берди, ошону аткарганга аракет кылам. Аткарам дагы бирок бир кемчилигин таап туруп мага наказание берет. Мен иштегим келбей калат да. Иштегим келбей калат. Мисалы бир нерсени айтып кабинетте чакырдыбы? Кабинеттен жөн чыкпайбыз. Постоянно бардыгыбыз ыйлап чыгабыз да. Кабинеттен ыйлап чыгасыздар. Бир күндө жок дегенде 2ден мугалим ыйлайт. Өзүнүн эмесин таппайт. Мал, мисалы биздин намысыбызга тиет. Сен мал тупой иштей албайсың дейт. Мугалимдерге бул нерсе. Ооба, жетимдердин немеси. Мисалы жетимдердин акысын жеп атасыңар. Жок, биз жетимдердин акысын жебейбиз мисалы. Ак эмгек менен эле иштейбиз ушул жердечи. Мен мисалы кетип калат элем. Кайната кайненемен уялганым үчүн иштейм да ушул жердечи. Ишке кирдимби? Бул жерге чыдабат дебесин деп элем мындай. Намысыман иштейм. Бирок өзүмдүн оюм менен ушу майдан кетем деп аткан эле оюм бар эле. Эгерде директор алмашып бизге эркиндик берсе мен иштейм ушул жердечи. Билим бергенге өзүмүн бар күчүмдү жумшаганга даярмын мисалы. Себеби ушунчалык директор сиздерди мисалы неде урушат? Мал тупой дейт. Анан эртең менен эле мисалы мына орозонун күнүндө деди. Мени кетиргенге аракет кылып атасыңарбы? 19 жака тарап мындай ушундай каргады да, мисалы 19 жака тарап кал. Мындайча айтканда мен силерди ушундай немелерди келтирет. Кандай эме болот? Ошол бул азыр мугалимдерде да курп койгон. Менин үстүмө силер ишти кыла албайсыңар. Мен көптү көргөм, көп жолу соттошконмун дейт. Буга чейин жеңип келгендир. Бунусуна жеңе албайт. Коллектив общий көтөрүлөт. Жок, бүгүн айдадым. Бүгүн эгер биз чара көрүлбөсө, биз жалпыбыз иштебейбиз бу жерде. Иштебейбиз, жалпы иштебейбиз. Аны бизди коркуткан себеби ошол. Эмгек книжкаларды булган. Биз быйыл уже мен иштегениме 1 жыл болду мисалы. Мен эмгек книжкамды булганып калган болсо 6 жылдык окуган эмгегим эмне болот? 4 жылдык. 4 жыл окудум, анан ушул жерде бир эле ишти аткара албай калганыма эмгек книжкамды булгап койсом мен кайсыл жерге барып иштейм? Мына ошондуктан мен сүйлөй албайм. Мен эле эмес, жалпы мугалим сүйлөй албайт. Мугалим, мен мугалим болуп бул жерге келерде, мен мугалим болуп иштегим келчи, ачыгы. Өлө мына балдар менен иштешим келип, аны ушундай келип мына чогулушты. Раса даярданып келесиң мугалимдер үйдөнчү. Раса даярданып келесиң, бир чогулушка киресиң, сынып түшөсүң. Чынап шамың сынат, балдарга болгон сабак кызыгың жоголот. Ушундай. Мэрияга баргам, мен өзүм арыз жазып. Гароного барганмын. Бунун тамыры өтө күчтүү экен. Бул Кудай аркан болуп алганда, медиадагылар да укпайт экен. Гароно болсо бир реакция кылбайт экен. Себеби мектептин окутканына балдар же олимпиадага катышпаса, балдар же бир кружокторго катышпаса, бул жер түрмөкана болуп калган да. Закрытый помещение болуп калган. Ата-энелер келсе болсо киргизбесе, охранасы болсо азыр өзүңөр көрдүңөр, охранасы вообще киргизбейт. Охрана киргизбейт, зорго киргизет.
Эми сиздерден ошол акыркы кайрылууңуздар болсун. Азыр биз мектептин директорунан дагы сурайбыз. Акыркы талабыңыздар кандай? Мен директор алмашсын. Директор алмашсын. Директор алмашсын. Неме сөзүбүз ушул Sottан pul sapar жеңем дебесин, жеңбей. Кетсин. Кетсин. Мугалимдерди кара жумушка тартат дегенде. Мына эжеке көрдүңүзбү? Сизден ошол азыр кызматкерлериңиз жакында эле азыр көз алдыңызча кызматтын кетсин, тупой эшек мал деп абдан ооз калгыс сөздөр менен урушат, кагып силкет, балдарга жакшы талим тарбия бербейбиз. Күнүбүз чогулуш менен гана өтөт. Эскертүү жазуу менен өтөт. Ар бир күнү 2-ден 3-төн мугалим ил айтып атат да. Бул жакта да сүйлөп атышат, мына көрүп атасыз. Кетсин деп атат да, көрдүңүз. Ызы-чуу болуп атат. Кетсин дегендери иштей албагандар кетсин дейт. Мага кирсең азыр түшүнүк каттары бар. Завуштардан сурагыла, айтабыз, эскертебиз, же план жазып келбейт, же сабак өтпөйт да сабак. Буларбы? Ооба, сабак өтүшпөйт. Анан талап кылам да. Анан конкурстарга катыштыр деп эме кылам. Эми жетекчи болгондон кийин талап кылыш керек. Талап кылбасаң иш болбойт. Урматтуу мугалимдер жамааты, тынчтыкты сактап турсаңыздар, мектептин директорунан интервью алып алалы азыр 2-3 мүнөткө. Сизди кетсин деп ызы-чуу чыгарып атышат чындыгында. Сиз кандай чыдап отурасыз эртеден бери? Мен себеби дегенде булардын кетсин дегени мен эме кылбайм. Себеби дегенде мен булардын кандай Тынчтыкты сактап турсаңыздар, сураныч угулбай атат. Менин укугумду аябай тебелеп атышат. Азырчы кетсин деп. Мен дагы эме кылам. Мен талап кылып койсоң эле, талап кылган эле киши кетсин дей берсең, анда өкмөттө кандай иш болот? Болбойт да иш. Мен талап кылам. Мисалы үчүн мен ушул интернатты элдин бардыгы билет. Ушу талап кылып жүрүп интернатты бүтөрдүм. Анан кийин ошо талап кылсаң эле, анан кийин сен эми жана ата-энелер келиптер, ата-энелерди да уюштурган эми, конечно, уюштурат да буларчы. Талап кылганда, мына талап кылбай, бая туура түшүнгөндөр унчукпайт. Талап кылып өзү ишин билбегендер айта берет. Эми аларга кошуп жөн коюп койсоң, дагы болбойт, иш болбой калат. Ошол үчүн талап кылыш керек. Завучум дагы талап кылат. Эми жалпы ушул нараачылыктарга сиз кандай реакция кыласыз? Гараного кандай кыласыз? Эми азыр ушундай ызы-чуу болуп атат. Мына сизди кетсин деп ызы-чуу болуп атат. Эми Гарано кандай чечим кабыл алат? Ушундай ызы-чуу менен кантип окуучуларды окуталасыз? Мен окутам. Гарано билет. Гаранону чакырам дагы. Курс ар биринин ишин текшерип чыга берсин. Мен сиздин ишиңизди текшерсе болобу Гарано? Гарано меникин текшерип эле жүрөт. Гарано постоянно. Сиз 19 жылдан бери мектептин директорусуз, Ооба. 19 жылдан бери эмне өзгөртүп алдыңыз, эже? Наразы болгондордун баардыгынын ишин көрсөм, мен ошол үчүн талап кылам. Мен өзүм үчүн талап кылбайм. Мугалимдердин бардыгы чыгыптыр го бүгүн. Эми бирин көрүп бири чыгат экен, сен коллективсиңди чык дейт. Эми бул тартипти кантип орнотосуз эми? Тартипти эми өздөрү акылдуу болсо, өздөрү эметип беришет, иштешет, иштейм десе. Анан иштебейм десе, көрө жатабыз анда. Жок, эми ушунча ызы-чуу тартипти кантип орнотосуз дейм да, мен го азыр кетип калам деңчи бул жактан. Мен кеткенден кийин абал кандай болот? Жакшы эле болот, эмне болот? Телешкова атындагы мектеп интернатындагы абал ушундай болуп жатат. Бул жакта мугалимдердин көпчүлүк бөлүгү жана ошондой эле ата-энелер бүгүн атайын директордун кетүүсүн талап кылып, директор кетсин деген талап менен атайын плакаттарды да жазып, бул жакта башаламандык орун алып жатат. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн кызматыңыздарга жараша бул жакты контролго алып койсоңуздар абдан жакшы болот. Анткени бул жакта 580 окуучу окуйт. Булардын билим алуусуна ушундай ызы-чуулар тоскоолдук болбош керек, албетте. Ошондуктан мен азыр программаны жыйынтыктоо алдында турам. Сүйлөйсүзөрбү? Залда айтты. Бизде эжеке мындай дем алыш күнү мен мисалы үчүн шайлоо күнү чак келдим. Кыска эме кийип келдим эле. Дем алыш күнү да воскресенье күнү болгон шайлоо. Ана эмне кыска кийип келдиң, шиттайт деп ушундай бир сөз айтты, сволочь деп раса эме кылды. Анан мурда дагы каникул учурунда шым кийип келген биз, чынында эле, мына мээримде бар эле.
кийип келип, эмне АКШтан кийип келип алдыңар, түнкү көпөлөктөр деп. Мына агай менен көрүшкөн үчүн да биз учурашып койдук экөөбүз. Мен жөн эле келдим. Учурашкан акыбыз бар да. Учурашып койсок, алдына чакырып алып, бул жерине жалап канабы дейт. Ушул туурабы? Мектепте учурашып алган. Мектептин директору ушундай айтабы? Ооба, жалап канабы деген маалымат бар. Мына экөөбүз. Мына экөөнүкү жалган. Аты айтпадыңызбы? Мен жалап канабы деген. Эч убакытта жалап кана деп жалган. Мына орусо эме болду. Жалган жала. Директордун берген маалыматы жалган жала. Жоолсун. Кетсин. Берген маалыматтар баары жалган. Доказание ушунча мугалим доказание кылып берет. Баары жалган. Жалап кана деген Кудай алдына ооз ачылып келсин, орозов кабыл болбой калсын айтса. Жалап кана деген. Сен Куран карап айта аласың? Айта алам, мен Куран кармап бере алам экен. Ары бере албайт. Жалган жала. Залды дагы. Мен ыйлап эч кимге көрсөтпөй ыйладым, эч ким жок эле. Ошо түнкү көпөлөк дегенде да ыйлаган, мен эч кимге көрсөтпөдүм. Кудай турат, эжеге орозодо калпайт. Орозоңуз күйүп кетет. Орозоңуз күйүп. Сиз ошондой айткансыз. Калпайт. Эми эже директор менен кантип иштейсиздер эми ушундай сучу? Жазасын берип. Кетсин. Жоголсун. Спорт залды айтпадыбы? Биздин өзүбүзчө эле айткан. Спорт залды бербейле, күн ачыкта эшикке эле ойноткула депчи. Спорт залга киргизбейле. Мен талап кылып эжеке залды бериң дегенде, залды берем деген. Бирок деди, бир жерине топ тийсе, сен баарын ремонтка чыгасың деген. Шайлоого чейин. Мен кайсы акчама аны ремонттойм аны. Өз алган айлыгыңыз болсо. Мен айлыгым өзү 12 миң айлык алсам, кайсы айлыгыма ремонттойм. Киргизесин деген. Бирок бир жерине топ тийсе, ремонтто бересин деген. Жалпы эле азыр мугалимдер эмне деп атат? Саламатсың. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эфирде жыйынтыктайбыз. Сиздер тийиштүү кызматтар сөзсүз дагы сүйлөйбүз деп атышыптыр бул жакта. Жок бул жерде. Правком деген жок. Мектептин директордун правкому бар бизде. Ким? Атенелер жаңы ким айтты биякта туруп сүйлөп коюңуздар. Кел сүйлөп коюңуздар. Атенелерден ким? Атенелерден ким? Жаңа акча чогултат деп атат. Бул жер чындыгында эле коррупцияга малынган. Бардык атене билет, бардык мугалим билет бул жерде. Азыр директор маңдайында турган үчүн булар ачык сүйлөп айта албайт. Мүмкүн болсо директорду киргизгиле бардыгын ичи дартын айтышат ушунчалыкчы. Мисалы, мен деле жесир аялмын, 3 баламды акча менен киргизгем. Башка мектеп жөн эле алат. Мынакей бардык көөлөрү бар, берген мугалимдери дагы бар. Ар бир атенеге чогулуш убагында качан болсо мен 9-класстагы баламды алып кеткенге убактым жок. Мен балдарыма нан табамбы же чоң эле очойгон баламды мектепке сүдүрөп кетемби? Ушул жагы эмне үчүн каралбайт? Зериккенде эле булар атенелер, сураңыздар. Атенелер келип алып кетсин. Бул эмне деген? Биз доверенность бергенбиз. Балдарыбыздын коопсуздугун өзүбүздүн мойнубузга алып, бирок эмне үчүн ошону карабайт? Кичине убакыт өткөндө эле булар доверенностьты жаңылап бере берди. Бул эжекен. Биздин атенелердин талабы бар. Атенелер алып кетсин деген убакта атенелер келбей, иште кармалып калган болсо 7 болобу, 8 болобу, биз ошо бир окчун болсо да кармап тура беребиз. Эрте менен 7-де келебизби? Кечки саат 8-ге чейин ушул жерде турабыз. Алган айлыгыбыз 6 миң, 7 миң. Биз кайга жеткиребиз? Башка жака кетебиз же болбосо ушундай сөз чыккан эле болду. Сен мага чыккынчысың, сен мага каршы чыгып атасың, статья менен айтайын. Бул жерден өз эркибиз менен кеткенден да коркобуз. Ошончо кармалып жүрөбүз. Сен башка мектептерге кире албайсың. Рахмат, азыр эми Гароно азыр карасын, сиздерди азыр мен тийиштүү барайын. Гароно жетпейт, анда келип кеттим, качан келишкен? Жетпейт. Гарононун алып жетпейт. Министерство тараптан реакция болуш керек. Гарононун алып жетпей калган. Туура, урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын күчү жетпейт деп атат. Буга чейин бир канча жолу кайрылган, бирок эч мугалимдердин үйүнө жеткен эмес. Ошондуктан министрлик мектептин абалына азыркы кырдаалга чара көрүп, өзүңүздөрдүн жеке көзөмөлүңүзгө алып коесуз деген азыр интернет аркылуу видео кайрылуу жасап жатабыз. Муну контролуңуздарга алып коюңуздар. Биз программаны жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кетсин!